Ассаламу алейкум. Бул окуянын катталганына жарым айдан ашык убакыт өтүп калды. Окуя чыгар замат биз тиешелүү укук коргоо органдарынан мыйзам чегинде чаралар көрүлсүн деп суранганбыз жана бүгүнкү күнгө чейин биздин суранычыбыз же талабыбыз орундала элек. Керек болсо азыркы учурга чейин бул айдоочу жоопкерчиликке тартыла элек. Буну менен мен жалпы эле укук коргоо органдарына акарат келтиргим келбейт, бирок баардыгыбыз колдоп, коштоп, кубаттап ишке киргизген коопсуз шаар долбоору боюнча мен бир-эки ооз сөз айтып кетпесем болбойт. Бул аймакта, бул жолдо коопсуз шаар долбоорунун көптөгөн камералары орнотулган жана азыркы учурга чейин ишин алып барып жатат. Бирок ушул иш боюнча ыкчам аракеттери жүргөн эмес. Башкача айтканда, эгерде сиз коопсуздук куруңузду такпай айдап бара жаткан болсоңуз дагы коопсуздук куруңузду такпадыңыз деп сиздин үйүңүзгө айып протоколдор келип жатат. Почта аркылуу же М-банк аркылуу билдирүүлөр. Мындайча айтканда, коопсуздук курду такпадыңыз деп айтып жатат. Ал эми бул жерде официалдуу түрдө арыз жазылып атат, официалдуу түрдө маалымат чыгып жатат. Ушундай коюп кете жаздады деп. Бирок ошого карабастан бул айдоочуну биздин коопсуз шаар долбоорубуз аныктай алган жок. Эгер аныктаган болсо, мен бул видеону чыгармак эмесмин. Тескерисинче, бул айдоочуну ошол жолдо өтүп бара жаткан бир айымдардын бирөөсү бүгүн кокусунан көрүп калып, тартып бизге жиберишти. Мына биз силерге жарыялап атабыз. Эми мындан кийин жок дегенде ушул сүрөттү көргөндөн кийин, жок дегенде ушул маалыматты уккандан кийин тиешелүү чараларды көрөсүздөр деген ниеттемин.